Салам кичинекей угарман. Бүгүнкү жомок сага дагы жагат деп ойлойм. Жомогубуздун аты үч улак менен карышкыр. Токойдун четинде кичинекей кооз жыгач үйдө атасы, апасы жана үч улак баласы менен жашачу экен. Үч улак чоңойгон сайын кичинекей үйүнө батпай баштаганда алардын ата энеси «Эми силер чоңойдуңар, өзүнчө жашашыңар керек» деп айтат. Үч улак ата энесинин айтканына макул болуп, үйүнөн кетээрде ата энеси аларга «Силер биз менен жашап жатканда токойдогу ач карышкыр эч нерсе кыла алчу эмес. Эми карышкырдан коргонуу үчүн өзүңөргө үй салып алгыла» деп айтышат. Үч улак макул болуп, өзүлөрүнүн оокаттарын алып жолго чыгышат. Үч улак жолдо кетип бара жатса, бир дыйкан чоң араба менен саман ташып бара жатыптыр. Биринчи улак дыйканга келип: «Саламатсызбы? Мен токойдогу ач карышкырдан коргонуу үчүн өзүмө үй салайын дегем. Сиздин саманыңыздан алсам болобу?» деп сурайт. Дыйкан ага: «Ооба, бул саманды алсаң болот. Бирок самандан жакшы үй болбойт» деп эскертет. Биринчи улак бул эскертүүгө көңүл бурбай, саманды алганына сүйүнөт. Анан ал чоң бактын түбүнө бат эле саман менен үй салып, ичине эс алганы кирип кетет. Эки кичинекей улак андан ары кетишет. Көп убакыт өтпөй токойдон чыккан ач карышкыр биринчи улактын самандан жасалган үйүнүн жанына келип: бул жер улак жыттанып жатат» деп тамшанат. Саман үйдүн терезесине келип: «Кичине улак, эшикти ачасыңбы, мен кирейин» деп күрүлдөйт. Анда улак: Жок, карышкыр, мен сага эшикти ачпайм» деп жооп берет. Ошондо карышкыр саман үйдү айланып көрүп: «Бул үй самандан эле салыныптыр. Мен азыр үйлөсөм эле учуп кетчүдөй» деп туруп үйдү үйлөп баштайт. Карышкырдын оозунан чыккан жел улактын саман үйүн бат эле учуруп салат. Үйү жок калган улак коркконунан аябай катуу чуркап, карышкырдан качып кетет. Ошол учурда калган эки улак жолдо кетип бара жатышып, токойдун четинде чырпыктарды чогултуп жүргөн отунчуга жолугуп калышат. Экинчи улак: «Саламатсызбы? Мен токойдогу карышкырдан коргонуу үчүн өзүмө үй салайын дегем. Сиздин чырпыктарыңызды алсам болобу?» деп сурайт. Отунчу ага: «Ооба, бул чырпыктарды алсаң болот, бирок чырпыктан жакшы үй болбойт» деп эскертет. Бирок ал эскертүүгө көңүл бурбай, чырпыктарды алганына сүйүнөт. Экинчи улак чоң бактын түбүнө бат эле чырпык менен үй салып, ичине эс алганы кирип кетет. Ал эми үчүнчү улак андан ары өзү жалгыз жолун улантат. Көп убакыт өтпөй биринчи улакты качырып жиберген ач карышкыр экинчи улактын чырпыктан жасалган үйүнүн жанына келип: бул жер дагы улак жыттанып жатат» деп тамшанат. Чырпык үйдүн терезесине келип: «Кичине улак, эшикти ачасыңбы, мен кирейин» деп күрүлдөйт. Анда улак: Жок, карышкыр, мен сага эшикти ачпайм» деп жооп берет. Ошондо карышкыр чырпык үйдү айланып көрүп: «Бул үй чырпыктан эле салыныптыр. Мен азыр үйлөсөм эле учуп кетчүдөй» деп туруп үйдү үйлөп баштайт. Карышкырдын оозунан чыккан жел экинчи улактын чырпык үйүн бат эле учуруп салат. Үйү жок калган улак коркконунан аябай катуу чуркап, ал дагы ач карышкырдан качып кетет. Ошол учурда жалгыз калган үчүнчү улак андан ары жолдо кетип бара жатып, суунун жээгинде жашаган кызыл топурактан кыш даярдап жаткан куруучуга жолугуп калат. Үчүнчү улак: «Саламатсызбы? Мен өзүмө карышкырдан коргонуу үчүн үй салайын дегем. Сиздин кызыл кыштарыңыздан алсам болобу?» деп сурайт. Куруучу ага: «Ооба, бул кызыл кыштарды алсаң болот. Бекем жакшы үй саласың» деп жооп берет. Үчүнчү улак кызыл кыштарды алып, өзүнө сонун, чоң, дубалдары бекем үй салып алат. Жумушу бүткөндөн кийин: «Чарчадым, курсагым да ачты, тамак жасайын» деп үйүнө кирип кетет. Көп өтпөй үчүнчү улактын бир туугандары чуркап келишип, терезесин тыкылдатышат: «Бизди үйүңө киргизчи. Артыбыздан ач карышкыр кубалап келе жатат. Ал биздин үйлөрүбүздү бузуп салды» деп суранышат. Үчүнчү улак эшикти бат ачып, бир туугандарын киргизип, анан кайра жаап алат. Бир аздан кийин эле ач карышкыр дагы үчүнчү улактын кыштан салынган үйүнө жетип келет. Бул жер дагы улак, анан даамдуу тамак жыттанып жатат. Курсагым аябай ачты эле» деп ач карышкыр сүйүнүп кетет.
терезенин түбүнө келип: кичинекей улактар, эшикти ачасыңарбы, мен кирейин деп күрүлдөйт. Анда улактар: жок, карышкыр, биз сага эшикти ачпайбыз деп жооп беришет. Эгер эшикти ачпасаңар, үйүңөрдү үйлөп салам деп туруп, ач карышкыр үйдү үйлөп баштайт. Бирок кызыл кыштан салынган бекем үй ач карышкыр канча үйлөсө дагы эч нерсе болбой, ач карышкыр үйдү кайра айланып, чатырдагы түтүн чыгып жаткан моорду көрүп калат. Азыр мен ошол жерден үйгө кирем деп чатырга чыгып, моордун ичинен түшүп бара жатканда, үчүнчү улак ылдый жактан отко көбүрөөк отун жагып баштайт. Оттун ысыгына, куйругунун күйгөнүнө чыдабаган ач карышкыр кайра моордон атып чыгып, токойдун ичине качып кетет. Ач карышкырды кубалап салганына сүйүнгөн учулак жыргап отуруп тамак ичишет. Анан үчүнчү улак карышкырдан коргонуу үчүн бир тууганына өзүнүн үйүнүн жанына кызыл кыштан дагы 2 үй салганга жардам берет. Ошондон кийин улактар ач карышкырдан коркпой, чоң, бекем салынган үйлөрүндө жыргап жашап калыптыр. Бүгүнкү жомоктун кайсы жери жакты? Атаңа же апаңа кайра айтып бер. Кайрадан жолукканча жакшы тур, кичинекей бөбөк.